маселе болду жигиттер, көрдүңөр. Ошол боюнча аэропорттордогу биздин өзүбүздүн кыргыздардан барып тамак иче турган болуп сүйлөштүк баарыбыз. Эми ушундай десек, может ошол тамак саткан балдарды тааныгандар барсыңар да бул жердечи. Ошолорго мындай жеткирип койсок баарыбызчы. Биз эми айтып атабыз колдон келишинче. Просто мен өзүмдүн практикамда мен 1-2 жерден жеп көрдүм, эми тамактын жаманы жок. Бирок не важно экен да. Ошол үчүн дагы балдар жебей коюшу мүмкүн да. Анан уже минтип калышыптыр ужечи. Мындайраак болуп, мындай через не хочу, как будто мындай бир итке салып берип аткансың. Биздики эң жаман сыпатыбыз ушул да. Кичине бир ишибиз жүрүшүп кеткенден кийин керсейип калабыз да, болду. Ушул нерсени балдар биз жеткирбесек, ага эч ким жеткирбейт. Ошон үчүн барып айтып ошол нерсени барынчы, эй, монун мындай болуп калыптыр го. 2 бала же 3 барып замечание кылган болсо анын бесине жетип калат да. Бир адам айтса унутуп калышы мүмкүн, мисалы үчүнчү. Ошондой нерсени барып айтып турсак, анан кийин эртең күндү мына моң тызылдап чыгасың. Эмне үчүн баары өзбектин тамагын жеп атат, кыргыздыкын жебей атат депчи. Тигинтип атат, анан мынтип атат. Ошол үчүн жигиттер ушул жагында контролдоп, только өзүбүздөн, мисалы үчүн башкаларды көрсөк, мисалычы, мен Кыргызстанда көп көрдүм, мисалы уйгурлар жөнүндө айткым келет да. Уйгурлар жөнүндө. Ошолор менен иштешип жүрдүм. Уйгур болсо, мисалы үчүн, только уйгурдун дүкөнүнөн соода кылат. Уйгурдун кафесине той өткөрөт. Ошол жерден уйгурдун стосуна барып машинасына оңдотот. Только ушундай. Башка жакка барбайт. То есть бири-бирин гана колдойт. Ошо менен түрткүлөп атып, тигини да көтөрүп коюшат да. Ушундай болсо, биз дагы иншалла оңголобуз да. Ошон үчүн жигиттер ушуга да бекем болойлук. Анан жана жигиттерге сөзсүз жеткирип коюш керек да. Ошо сатып аткан жана эжелерибизге, мына Домодедово турушат, тиякта турушат, бар элечи. Кичине мындай жөнөкөйрөөк болсо, анан кичине баягы тамакты жасап атканда хотя бы эми билбейм, может намаз окуйттур да, эми Аллах Таала иман берсин, бисмилла менен жасаса түзүк болот да. Ошол нерсени эми мындай бир эскертип коюш биздин милдет да. Ошол нерселерди айтып турсак, жок дегенде ошол тамакка баягы казанга майды куюп атканда бисмилла деп куюп коюңузчу эже десек, уже билип калат да. Туурабы? Ушундай кылып өзүбүзгө жакшы ал нерсечи. Баары тамактан да организмибизге кирет ошол нерсе. Ушул нерселерге бекем көңүл буралы жигиттер. Анан ынтымак, баарыңардын ишиңерге ийгилик. Аллах Таала ошо тапканыңарга береке берсин жигиттер. Баарыбыз ушул жерден аман эсен